Tuğrazu hiza'a ahadi hacibeyhi bi qurbihi. Eki kaşının birinin tuşuna özüne jakın jerge sayıp koyot deydi sutrаны. Бұл süydömde kitaptın жазуучусу sutrаны kantip koyuunun erecesini bayandagan. Demek sutrаны koyuuda tömönkü ereceler karalat. Birincisi jerge sayıp koyuu kerek. Jerge tik turguzup koyuu kerek degen söz. Egerde jerge taштап koysa жетиштүү болобу же болбойбу? Жөн эле жерге таштап койду. Sayууга мүмкүн немеси, сайбай жерге таштап койсо. Бул тууралуу алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча болбойт дейт. Сайып койбосо болбойт дейт. Бул биздин улуу алымдарыбыздан Козихон, Хуласатул Фатава, Бахрур Роиқтердин жазуучуларынын пикири болуп эсептелет. Ал эми кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча бул жетиштүү болот дейт. Мына ушул жетиштүү болгондугуну Кодери рахматуллахи алейхи Абу Юсуфтан риваят кылган. Бирок урматтуу окуучулар ошол жерге таштап койгондо кандай коюш керек десе, мындай узунуна таштап коет, туурасына эмес. Узунуна таштап коет дейт ушинтип. Эгерде жерге сайып коюу үчүн эч нерсе таппаса, анда бир нерсени чийип койсо жетиштүү болобу болбойбу деген дагы бир маселе жаралат. Бул маселе жөнүндө дагы алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Hidayanın жазуучусунун Имам Маргинанинин көз карашы боюнча, жана көпчүлүк алымдардын көз карашы боюнча жерге чийип коюу жетиштүү болбойт дейт. Бирок кээ бир алымдарыбыз болот деген. Бирок чийгенде кантип чийебиз? Жанагындай эле узунуга чийилет дейт. Туурасына эмес, узунда жерге чийип коюшубуз керек дейт. Демек, урматтуу окуучулар, эгерде жерге орнотуу, жерге сайып коюу мүмкүн болсо, жерге таштап коюу жетиштүү эмес. Эгерде жерге таштап коюу мүмкүн болсо, бир таягыңыз болуп, анда жерге чийүү мүмкүн эмес деген сөз. Экинчи маселе бул сүйлөмдөгү каерге коюу керек. Алымдарыбыз айтат, эки кашынын биринин тушуна коюу керек дейт. Шу сутраны алдыңыз, же оң кашыңыз же сол кашыңыздын тушуна коесуз. Түп-түз мындай койбойсуз. Бир кашыңызга туштатып коесуз. Бирок оң кашыңыздын тушуна коюу бул жакшыраак амалдардан дейт. Солго караганда оңдун тушуна коюу жакшы дейт. Үчүнчү маселе бул сүйлөмдөгү алыстыгы канча болуш керек? Канчалык алыс коюшуңуз керек? Алымдарыбыз айтат, ушул 3 канактай алыс коюу ушул сүннөт амал дейт. Болот. Ошол андан алыс койбойсуз дейт. Ошол 3 канактай алыс болсо жетиштүү болот деген сөздү айтышат. Ва якфи сутратул имами. Имамдын сутрасы жетиштүү болот. Башкача айтканда, жамаат менен намаз окуган кезибизде, мисалга площадка чыгып айталы намаз окуйбуз, айт намаздарда. Мына ошол площадка чыгып намаз окуган кезибизде имамдын астында сутра болсо, мына ошол имамдын астындагы сутра бардык жамаатка ошол жетиштүү болот. Артта окуган миңдеген киши болот, мисалы. Ошолордун бардыгына эмне жетиштүү болуп эсептелет. Жамаат намаздарда. Жалгыз окуганда эмес, тек гана жамаатта имамга уюган кезибизде мына ушундай бир сутра, имамдын сутрасы бардыгыбызга эмне болот экен? Жетиштүү болот. Важаза таркуха инда адамил мурури ва тарики. Эгерде өтө турган киши жок болсо, же жол жок болсо, анда сутра койбосо болот дейт. Урматтуу окуучулар, талаада окусак, киши жок болсо мисалга, же бир жолу жок, биз жардын башында окудук, андан ал жака жол жок болсо, мына ошондой мезгилде биз сутра койбой намаз окусак болот. Ал эми эгерде адамдар өтө турган жерлер болсо, анда сутра койбой окуй турган болсок, ошонтип кылгандыгыбыз үчүн биз дагы күнөөкөр болобуз. Биз адамдарды күнөөкөр болушуна себеп болгондуктан биз дагы күнөөкөр болуп эсептелебиз бул маселеде. Ошондуктан эгер көчөдө окуп аткан болсок, эч болбосо кийимибизди бир курткабызды чечип, астыбызга коюп, намаз окугандыгыбыз туура болот. Же сумкабыз болсо, ошо сумкабызды астыбызга коюп алып намаз окусак.